TechWomen деп аталған программанын алқағында Кыргызстанга 2017 жылдың 26 февралынан 3 мартқа чейин Америка Кошмо Штаттарынан бизнес жана технология жаатындагы иш алып барган 16 айым лидерлери TechWomen программасынын делегациясынын алқағында Кыргызстанга келген. Себеби буга чейин кыргызстандык 12 айым Америка Кошмо Штаттарына барып, ал жакта жайгашкан дүйнөлүк алдыңкы технология аянтчасы болгон силикон өрөөнүнө барып келген. Келиңиздер, жакындан биз табигый илимдер, технология жана инженерия, математика өңдүү тармактын алдыңкы өкүлдөрү менен таанышалы. Бүгүн бизде конокто Жил Финлейсон Singularity университетинен жана ошондой эле Кико Смит айым бул дүйнөгө өтө кеңири тараган Твиттер социалдык тармагынын инженер техники жана ошондой эле Каныбек Байзаков агайыбыз. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Good morning. Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. We're happy to see you. Thank you for having us. Бизди чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кыскача ушул саамалык тууралуу айтып өтсөңүздөр анда эмне максатта жана кайсы күнгө чейин уланат? Purpose of your visit and when it will end. We are here for a week, and we're hoping to inspire girls and women to go into the science and technology fields. And we're also being inspired by the women who have come from Kyrgyzstan and are doing incredible things in technology here. Биз бул жерге бир жумалык убакытка келгенбиз. Биздин келүү максатыбыз илим жана технология тармактарындагы иштерге, кызматтарга кыз келиндерди тартуу жана ошолорго дем берүү. Андан сырткары бизге дем берген бул ушул өткөн жылы, мурдагы жылы АКШнын силикон өрөөнүнө барып келген 12 кыргызстандык аялдын абдан жакшы көрсөткүчтөрү болду. Ошолордон да кабар алалы деп келген учурубуз. Эң сонун. Ушул программага Кыргызстан качан кошулган жана биздин айымдар үчүн мүмкүнчүлүктөр, себеби биз түшүнгөнүбүз боюнча ар бир эле айым бул программага кошула албайт. Өзгөчө 2 жылдык илим тармагында, илим технология тармагында тажрыйбасы бар айымдар гана катыша алат. Кыргызстан үчүн эмне алып келет? When did Kyrgyzstan join this program and how you choose women for participation in this program? Kyrgyzstan has been part of the TechWomen program since 2015. So we've had 2 fellows groups come to the United States, and six in each year. And they, when they've applied, they go through a rigorous process of submitting an application, and there are several steps in qualifying each of the applications. And so once they get to a point where we recommend the individuals, then they go to the U.S. Embassy. The U.S. Embassy interviews them, and then they're chosen to come to Silicon Valley. Кыргызстан бул программага 2 жыл мурда катышкан. Буга чейин 2015 жана 16 жылдары 6-дан турган 2 топ АКШга барып келди. Бул 2 топко ошол илим технология жаатында иштеген тажрыйбалуу айымдар катыша алышат. Демек, бул программага катышуу бир топ эле тепкичтен турган процесс. Башында атайын анкеталар толтурулуп программага арыз тапшырылат. Андан кийин ошол арыздардын негизинде квалификациясына жараша биз тандайбыз. Акыркы тандоону Американын Кыргызстандагы элчилиги өткөрөт дагы. Бардыгынан ийгиликтүү өтсө, анда ушул программага адам катыша алат. Буга чейинки TechWomen өзүнүн программасын ар өлкөдөгү аял лидерлерин чакырган экен. Мисалга алсак, ал Африка материгинен, жакынкы чыгыштан жана ошондой эле Борбордук Азиядан. Биздин түшүнгөнүбүз боюнча бизге келген айымдар бир гана Кыргызстанда эмес, ошол жогоруда аталган Африкага, жакынкы чыгышка барып келген. Кыргызстан менен ортосундагы байкы окшоштуктары жана айырмачылыктары. Биздин өлкөнүн өзгөчөлүктөрү. Works in different countries. You probably visited all different countries. Can you find any similarities and differences between Kyrgyzstan and those countries? Well, I've been to Morocco and Tunisia on visits, and I've worked with women from Kenya and Egypt, as well as Kyrgyzstan. I was an advisor for the last group of women from Kyrgyzstan, and we find that the problems and challenges are fairly similar across the different countries. Мен ушул программанын алкагында иш сапарлары менен Мароккого, Туниске, Кения жана Египетке барып келгем. Кыргызстандык топ менен дагы ишти мен алып барганмын. Мен байкашымча
ушул өлкөлөрдүн бардыгында эле кыйынчылыктар дагы, чакырыктар дагы бири-бирине окшош экен. Ал эми бул программага эмне үчүн айымдар гана катыша алат? Анткени балким мырзалар дагы кызыгып калса керек да? Probably men are also interested in this program. Why you work only with women? Why we work only with women? A lot of programs already exist for men, but the idea is that we have women professionals in the Silicon Valley that have worked very hard to where they are today, and we are really encouraging the girl child to come through from grade school and come up and actually be interested in the STEM fields. And by bringing the professional women that you have already in your country, they are able to come back after spending the time in Silicon Valley and then start programs for the younger generation. Эң сон 28 февраль күнү жогоруда биз сөз кылып жаткан TechWomen программасынын алкагында өтүп жаткан устаттар делегациясы Кыргызстанда өткөзгөн мына отурумдарды, жыйындарды, конференцияларды сүрөттөр аркылуу көрүп жатасыздар. Эскерте кетсек, АКШнын Силикон өрөөнүнөн келген дүйнөлүк алдыңкы технология лидерлери болгон ошол эле LinkedIn же болбосо Singular University, Twitter компанияларынын өкүлдөрү кыргызстандык айымдарга келип, технология деген эмне, анын алдыңкы байкы өрнөктөрү менен тааныштырып, буга чейин кыргызстандык 12 айым Америкага барып келип, азыр болсо Америкадан кайра бизге келип, өзүнүн устат шакир программасын өткөзүүдө. Биздин жогорку сурообузга жооп берип өтсөңүз анда. Буга чейинки суроого жооп мындай болду. Буга чейин иштеп жаткан, кеңири тараган эркектер үчүн программалар аябай көп. Андан кийин биздин максатыбыз ушул өзүнүн жаатында, технология илим жаатында бир топ ийгиликтерге жеткен аялдар бизден башка аялдарды дагы ушул жаатка тарталы деп, кыз келиндер үчүн, мектеп окуучулары үчүн абдан дем берүүчү бир программа ойлоп табалы деп эсептегенбиз. Ошонун жыйынтыгында биз мына жаш кыз келиндердин ушул тармакка кирип, ийгиликтүү эмгектенип бир нерсеге жетиши үчүн колдоо көрсөткүбүз келди. Ушул максатта бул программаны ачканбыз. Буга бизде байкы келген делегациянын алкагында агай LinkedIn менен бул жактан бизде мына NASA, биз угуп билип жүргөндөрдөн ошондой эле Twitter компаниясынын өкүлдөрү келип отурат. Алар бул жакта тапкан шакирттердин кызыгуусу кайсы программага же болбосо кайсы ошол компанияга көбүрөөк кызыгуулар болуп атат, деги эле биздин кыргызстандык айымдарга берген баасы кандай? So we heard some of very famous names like NASA and LinkedIn and Twitter here. What are the areas that Kyrgyz women show most interest in? And how do you assess the capacities of the Kyrgyz women here? Well, they've shown a great interest in a number of different fields for us. Obviously, the IT field and the internet field is a higher priority in computer science. I have to say that we were thoroughly impressed by the delegations that have come from Kyrgyzstan. And not only are they impressive just as professional women, but they have developed their programs in Silicon Valley. It's called an Impact Project. And they have come back, and within 4 short months, they have implemented those programs to an extent that is unbelievable. They've started them, they've had meetings, and they have come back on fire. It's just impressive. And we are grateful to actually get to know them and to consider them fellows in our STEM field, professionals in our field. Албетте биз кыргызстандык аялдар менен иштегенибизге аябай кубанычтабыз. Алар негизинен көрсөткөн кызыгуусу бул IT технологиялар, интернет жана компьютердик технологиялар боюнча бир топ кызыгуу көрсөтүштү. Чынын айтканда биз кыргызстандык делегациянын мүчөлөрүнүн мындай дараметине аябай таң калдык, себеби алар чоң кызыгуу көрсөтүп, аябай чоң жигердүүлүк менен ишине киришип, бизде практикадан өтүп жаткан учурунда алар Impact Project деген өздөрүнүн кичинекей проекттерин иштеп чыгып, ошолорду ишке ашырууга бел байлашы керек болчу. Биз азыр Кыргызстанга келип, ошол долбоорлорун алар жөн гана ишке ашырбай,
абдан ийгиликтүү. Биз ишенгенге кыйын болгон деңгээлде ишке ашырып коюшту. Биз аябай таасирленип жатабыз ошол менен. Эң сонун рахмат жообуңуздарга. Келиңиздер, азыр болсо биздин арабызга жаңыдан гана кошулган айрым телекөрүүчүлөрүбүз болсо, жакыныраак келиңиздер. Алдыдан TechWomen программасы эмне жана анын максаты эмне, алдыдан жалпыбыз маалыматты көрөлү. We are innovative, inspired, international. We are programmers, Mechanical engineers, change makers, and entrepreneurs. we are We are changing the face of the tech industry by challenging stereotypes, raising the bar and paving the way for the next generation of women in tech. we are TechWomen. TechWomen. A global network of emerging leaders and mentors Exchanging ideas and supporting each other in science, Technology. engineering and mathematics. dedicated to connecting women from all over the world. To find work that is meaningful. And reach our full potential. We are driven Capable and passionate. about giving back To our communities. We are TechWomen. TechWomen. We're just like you. Like you. Like you. Мына дүйнөнүн айымдарын азыр биздин экрандардан көрүп алдык. Ушул дүйнөлүк айымдарга кыргызстандыктагы айымдар кошулат. Буга чейин биз ойлоп жүргөнбүз, технология дегенде айымдарга орун жок болсо керек. Инженери десе ал айымдын орду эмес деп. Бирок мына TechWomen конференциясы, TechWomen чогулушу программасы муну түп орду менен жокко чыгарууда. Келиңиздер, кайрадан конокторубузга кайтып келели. Эми кезекти ушул программанын баягы күтүлө турган жыйынтыктарына берсек, программанын жетекчилери, устаттар шакирттеринен эмнени күтүшөт? What do you expect from your students? So we expect from our visit here that we're going to touch more girls and women, make them aware that there are jobs and careers available in the sciences. And we've seen that where we've already talked to girls who are in the Technovation contests in high school. We've met with university students, we've met with entrepreneurs, and it's been fantastic. Биз бул сапарыбыздан күткөндөрүбүз биринчиден бул көбүрөөк кыз келиндер менен жолугуу, аларды ушул илим, технология, математика, инженерия тармактарындагы кызматтарга жана мүмкүн болуучу карьераларга тартуу максатында келгенбиз. Буга чейин биз ушул мектептин жогорку класстарынын окуучулары, университеттин студенттери жана ишкер айымдар менен жолугуп, абдан жакшы таасирлерди алып атабыз. Азыр болсо ушул технология жаатында эмгектенген айрым кыз келиндер көрүп атып, балким кызыгып калды. Сиздер менен кантип, кайдан байланышты түзсө болот? So, how can interested women, girls can contact you? TechWomen.org is the website, but the TechWomen fellows that are here are starting their programs, and then through those women they can be mentored into applying as well. And that's actually the best part of this whole program, is that they give back. They've started companies, they create jobs for you, for the women in this and the men in your country, and that's the key. They become entrepreneurs. And then through that program, they become professionals who can apply to TechWomen. Биздин TechWomen.org деген атайын сайтыбыз бар. Ошол жак аркылуу биз жөнүндө көбүрөөк маалымат алып, биздин программага катышуу боюнча нерселерди билсе болот. Бирок дагы бир жолу бул программага буга чейин катышып кеткен. Азыр ушул жаатта өзүнүн ишкердигин баштаган, жумуш ордундарын түзүп аткан айымдар менен таанышып, ошолор менен иштеп, ошолордун насаатын алып, жол жобосун ошолордон дагы үйрөнсө болот. Биздин негизги максатыбыз ушул тармактагы иштеген кыз келиндердин санын көбөйтүү жана жаш буундарга дем берүү. Акыркы жанагы кыска суроо, кыска жооп болсо, Жил жана Киконун Кыргызстан тууралуу мындай эмоциялары, Кыргызстандын табияты, тамагы, ашканасы, адамдары. Балким кыргызча бир сөз үйлөнө алды. Балким кыргызча сөз үйлөнө алды.
It's people, it's nature. Maybe you already learned a couple Kyrgyz words. We got to go up to the mountains and we got to meet with various organizations. So I think mostly we've been impressed that everybody is very driven and ambitious and enthusiastic about the sciences and what the potential is for Kyrgyzstan. Can I also say that I think that there is so much hope in your country? Your girls that have come to Silicon Valley have really expressed their need and their want to make their country better. Yeah. Son. Кыскасы жакканын билдик. Ооба, жалпысынан абдан жакшы таасирде калтабыз. Кече биз Бишкектин тегерегиндеги тоолорго барып келдик. Ал жердеги табияттын кооздугуна абдан суктанып, жалпысынан бизге биз менен жолугушуп жаткан адамдардын, кыз келиндердин, аялдардын ушундай өзүнүн ишине берилгендиги, канчалык дем менен иштеп аткандыгы, канчалык энтузиазм менен иштеп аткандыгы бизде абдан таасирлентти. Анан Кико айым айтат, мен Кыргызстан жөнүндө мен аябай чоң үмүттөрдү коем өзүмө. Себеби бул жердеги адамдар, биз жолуккан айымдар бизге абдан чоң таасир калтырып, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн канчалык көп эмгек аткарууга даяр экендигин бизге билдиришти. Рахмат. Кыргызстан is so much to discover, you know. Кыргызстан тууралуу дагы иликтей турган, издей турган конокторубузга дагы көп нерсе бар дейли. Бүгүн бизде конокто TechWomen программасынын катышуучулары, устаттары Жил Финлейсон Сингуляр университети жана Кико Смит Twitter уюмунан келген жана биздин агайыбыз Каныбек Байзаков, сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат силерге. Айымдар, ордубуздан турабыз жана дүйнөлүк айымга айланганга мына мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Биз эфирде улантабыз.